Ак Бууранын эки четинен таза суу чыккан скважина жайгашкан жерлерде мурдагы Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов ээлеп алып, 10 гектар жерге үй салып алган. Жабысынан ага 43 гектар жер катталган. Мындан тышкары анын агасына 34 гектар, кайненесинин атына 4,8 гектар жер жазылган. Мынау Мырзакматов Мелис Ош шаарындагы Акбура дайрасынын эки четин 10 гектарга жакын жерге үй салып алган. Андан кийин мына Татан соода борбору мурунку жибек комбинаты болсо керек. Жалпы аянты 10 гектардан ашуун жер басып алышкан. Азыркы тапта басып же мыйзамсыз сатып алынган бул жер тиркелерин мэриянын карамагына алуу боюнча иш Ош шаардык сотунда каралууда. Гектарлаган жерлерди басып алган Мырзакматов Татан соода борборуна дагы ээлик кылат. Мындан сырткары мэр болуп турган убагында Кара Суу базардан 570 контейнер алып алганы эл ичинде айтылып жүрөт. Мындан сырткары Мырзакматов Ысык көлдүн түндүк жээгиндеги пансионатка, Кара Суу шаарындагы Оомат соода базар комплексине, Ош шаарынын түштүк кичи районундагы кирпич заводуна, Ош ТВВ телерадио компаниясына, Ош шаарынын түштүк чыгыш аймагындагы 3 гектар жерди ээлеген эс алуу жайына мэр кезинде ээлик кылып келгенин массалык маалымат каражаттары жазып чыккан. Элдин эсебинен байып таасирдүү адамга айланган Мырзакматовго 2014-жылы кызмат абалынан пайдаланган деген негизде кылмыш иши козголуп, камакка алуу чечими чыккан. Тергөөнүн маалыматына ылайык Ош шаарындагы Набою көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн экономикалык жана техникалык негиздемеси жок туруп, шаардык кызматтарга курулушту баштоо жана каржылоо боюнча мыйзамсыз буйрук берген. Натыйжада 2013-жылы тендер 2 жолу мыйзамсыз өткөрүлүп, мамлекетке 27 миллион сом зыян келтирилген. Бирок Мырзакматов жоопкерчиликтен качып сыртка чыгып кеткен. Ага эл аралык издөө жарыяланып, сыртынан 7 жылга соттолгон. Мындан сырткары Мырзакматов мэр болуп турган кезде Ош шаардык мэриясы 2013-жылкы бюджетти аткарууда 62 миллион сомдук финансылык бузууга жол берилгенин эсеп палатасы айтып чыккан. Ага ылайык 7 факты боюнча кылмыш иши козголгон. Мырзакматов элге кызмат кылам демиш болуп, байлык жыйнаганы коомчулукта айтылып эле жүрөт. Эстакадалык көпүрө куруудагы кылмыш иши боюнча акталганы менен мыйзамсыз жерлер боюнча Мырзакматов үн ката элек. Унчукпоо, макулдуктун бергиси дегендей элдин жерлерин басып алган адамга элдин ишеними эч качан калыбына келбейт.